Саламатсыздарбы урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан Европа тарапта мурунку Орусияда жашаган Юрий Космач деген ушундай бир философ жана серепчи бар экен да. Аябай татаал өзү тагдырын өтүптүр. Анан ал деген ушул Фейгин деген Орусиянын оппозиция мурунку адвокаты менен кандайдыр бир эфир кылышыптыр. Анан ошол жерден алар ошо кызыктуу теорияларды талкуулашты. Ал теориялардын арасында дагы ушул келерки геополитикалык согуштар боюнча сөздү айтты. Жирнов Космичке ушундай отсылка кылганда Жирновго өтө кызыгып калдым ушул Космачты көрөйүнчү деп. Аны карап туруп, анан бир узак жолдо болуп атканда ушул Космачтын интервьюсун уктум. Бир нече сааттык интервьюсу бар экен, 1-2. Ошол интервьюсу боюнча анын ошо божомолдоолору башка да серепчилердин оозунда жүргөн экен. Мен эстедим дагы, жана ошо боюнча бир аз мындай талкуулоону кылганга чечтим да. Келгиле эмесе ошо эң ток өтөр жерин карайлы. Бул деген 25-жылы 3-чү дүйнөлүк согуш башталышы ыктымал дейт. Иран менен чоң кагылыш болот дейт, батыш дүйнөнүкү. Анан албетте 27-жылы Кытай менен чоң кагылыш болот дейт. Анан ал нерсе бизге кандай таасир этиши мүмкүн, ошол боюнча сүйлөшөлү. Мына ушул биздин жер шарыбыз, анан ушул жерде азыр согуштар тынбай атат. Бирок ошол согуш негизи адамдын өзүнүн табиятындабы, адамдар эмне ошо согуша бергенди жакшы көрөбү? Ушул суроого жооп берсек өзүбүз байкайбыз, жок, адамдар тынчтыкты эле сүйөт. Бирок согуш бул деген негизи ишкерчилик, бул бизнес. Мамлекеттер ортосундагы, мамлекеттер деңгээлиндеги бизнес. Бүгүнкү күнү негизи дүйнө жүзү боюнча ошол мындай логистикалык жолдор курулуп атат азыркы кезде. Эң дүйнөнүн баарына товарларды жасоочу мамлекет ушул Кытай болуп атат. Кытайдын эң өнүккөн жактары ушул тарапта, ушул Шэньчжэнь, Хубэй, Цзэньсю, Шаньдунь, Тайбэй, ушул жерде Хэбэй, Лянин, Цинлин, Хэйлунцзян, Пекин, Сычуан, ушул жерде эң бай кытайлар жашайт. Шэньчжэньде эң бай кытайлар жашайт. Шэньчжэнден Гуандунда, негизи Гуанчжоудо, Чанчжоу, ушул шаарларда эң бай адамдар жашайт да. Хайнань, Шанхай, негизи Шанхайда бүгүнкү дүйнөлүк Кытайдын финансылык борбору да. Ушул могуну көрүп атасыздар, Кытайдын жарымы чөл. Кытай жарымынан көбү чөл. Ушул чөлдө аязыраак киши жашайт. Ушул ички Монголияда, Кытайдын ичинде ички Монголия деген жер бар. Мынакей. Ушул Бейжин жанында. Анан негизи ушул Тибет, Шинжан. Ушул Шинжанга Кытайдын жалпы инвестициялары абдан аз келет. Ошондуктан Кытайдын ушул жерде болгон баягы долбоорлору көп учурунда жакшы каржыланбай жатат. Бирок бул Кытай үчүн эң маанилүү тарап. Үчүн эгерде кытайлар товарларын ушул кандай жол менен алып барат? Бир жолу ушул деңиз менен өткөрүп, Куала-Лумпурдун өтүп, Бенгал булуңунан өтүп, Шри-Ланкадан, анан ушул Суэц канал менен, мынакей Суэц канал, ушудан өтүп туруп, анан Орто деңизге түшүп Европага, андан кийин Европага, Кытайга, Парижге барат да. Ушул жолдо аябай көп тынччылык эмес иштер болуп жатат. Мисалы үчүн ушул Кызыл деңизде Каир, Египеттин армиясы бул жерде тынчтыкты орнотту. Бирок бүгүнкү күнү ушул Аден булуңунда Йемен негизи бүт баягы балекеттин баарын кылууда, кол салууда кемелерге, Европага кетип бараткан кемелерге кез-кезде кол салып турат. Кытай эми баягы кээ бир компаниялар аны сүйө бербейт да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол Кытайдан Европага соода кыйын. Кытайдын башка Тынч океан аркылуу ушул Америка Штаттарына кеткен соодасы 40% экспорттун 40% ушул Америка Штаттарына кетет. Америка Штаттары эң бай өлкө болгондуктан дүйнөдө ушул 40% Кытайдын жасалган товарларын толугу менен өздөштүрөт. Анан бүгүнкү күнү ошол Кытайдан эгерде Кытай Орусия тарабынан жиберсе, мисалы үчүн ушул эле Транссиб магистраль аркылуу өзүнүн баягы товарларын жибере баштаса, кана санап көрөлүчү канча километр болот. Мисалы үчүн Кытайдын баягы жасалган Шэньчжэндин заводдорунан кандайдыр бир товарларды алып баралы. Ушул жерден кеттик анда. Эмки точкасы, мисалы үчүн ошо ички Монголия эмес, Харбин болот дейт. Транссиб менен кетип баратат Орусиядан. Баягы түзмө-түз, албетте бул жерде аябай баягы кыйгач точкалар өтө көп, Белоруска чейин барат. Белорустан ошол негизи чыгыш Европа аркылуу өтүп туруп, транзит, анан Германияга, Берлинге чейин барганда көрүп атасыңар. Ошол үчүн Кытай Кыргызстан аркылуу алып барса товарларды, ошол эле мисалы үчүн Шэньчжэнге кирели. Шэньчжэнден ушул контролдук точканы алалы. Шэньчжэнден кетип туруп, мисалы үчүн ички Кытайдын провинциялары аркылуу Сычуанга кетсин биринчи, Сычуандан анан Цинхайга кетсин, мисалы үчүн Цинхайдан анан Шинжанга келсин. Шинжандан анан Кыргызстандын түштүк жагынан келип туруп, Ташкенттен өтүп туруп, анан
Ташкенттен Түркменистанды көздөй Каспийге келсин. Каспийге келип туруп Грузияга келсин. Грузиядан келип туруп Түркияга барсын. Түркияга Стамбулга чейин жетсин. Суу менен кайра перегрузка кылып. Анан ошол Берлинге кетсин да. Берлинге кетсе, көрөтөсүз. Негизи кыскараак да, кичине арзаныраак чыкчу. Эгерде биз мисалы үчүн ушул аралыкты түзмө-түз эгерде ошо эсептесек, бүгүнкү күнү ушу Кытайдан келе турчу товарларды бул Туран коридору да. Эгерде Туран коридору ишке ашса, анда bundan Кытай Шэньчжэнь провинциясы, Сычуань провинциясы аябай чоң пайда табат. Кыргызстанда кандайдыр бир бөлүгү 2%, 1%га чейин түшүп калат ошол товар обороттон келе турчу пайдалардан. Өзбекстанга бенефициар болот, Өзбекстан, Грузия болот, албетте Түркменистан, Грузия болот, Каспий менен. Анан Грузиядан сырткары ошол баягы Болгария болот, Туркия, Болгария, Сербия, Хорватия, ошол жерден Хорватиядан, Словакиядан өтүп, негизи ушу Берлин жана Парижге Кытайдын товарлары кетет да, Лондонго. Ошондо ошол өлкөлөр бенефициар болот да. Бирок бүгүнкү күнү Индияда Кытайдан ошол өндүрүштөр бүт Индияга кача баштады. Индияга кача баштаган себеби анткени Кытай аябай катуу баягы тоскоолдуктарды кылып атат бизнеске. Кытайдын жаңы парадигмасы боюнча ошол аяктагы болуп аткан ишканаларды батыш компаниялардан тазалап атат да. Батыш компаниялардын баары бүт инновациялык товарларды чыгарган ошол Индияга кетип атат. Индияга кетип туруп, негизи булар Бангалор, Мумбай штаттарында ошол жайгаштырылып атат. Эгерде жайгаштырылса, албетте кандайдыр бир деңгээлде Делиде да жайгашкан ушул кандай эмелер бар да, өзүнүн ишканалар. Эгерде ошол Индияда жайгаштырылса, анда бул инновациялык товарлар Кытайдан да арзаныраак чыга баштайт. Кытайдан арзаныраак чыгып туруп, булар мисалы үчүн Мумбайды алалы. Мумбайдагы өндүрүштөр барып туруп, анан товарды негизи Кызыл суу менен ушул Йеменден өтүп, Аден булуңунан өтүп, анан Израилге алып бара башташат да. Израиль бул деген борбор болуп калат. Израилден анан деңиз менен түзмө-түз Хорватия же Румынияга келип, андан ары ошо Германия же Франция. Бүгүнкү дүйнө жүзү үчүн могул жол азыр Кытай үчүн эң кооптуу. Анткени бул жол албетте ушул жол Индиядан кете турчу. Бүгүнкү күнү Кытайдын соодасын жана өндүрүшүн жокко чыгарат. Индия жаңы дүйнөлүк держава болот. Индиянын эли эң көп, Кытайдан аш барат. Индиянын эли жаш. Индияда төрөгөнгө чектөө жок. Албетте Индия менен Пакистандын эли аябай тез көбөйүп баратат. Ошондо Индия Европага эң негизги товарларды жеткире баштайт. Ошентип бул Кытай, Биис Орто Азия, Орусия солдукундай баштайбыз экономикалык жактан. Индия, Израиль, Сауд Аравиясы гүлдөй баштайт. Ошол максат менен, мисалы үчүн Израилде бүт араб өлкөлөрү менен кошо булар Авраамдык келишимдерге кол кое баштаган да. Анан кол кое баштаса, ошол нерсе аябай Кытайга жаккан эмес. Бул жерден көп державалардын кызыкчылыгы бирикти да. Кытайга стратегиялык жактан бул нерсе жакпайт. Орусияга бул нерсе баягы Хамас жардам катары Вагнер топтору катышты дейт. Орусиянын согуштук кандай тажрыйбасы бул жерде керек болду. Анан калган араб өлкөлөрүн Иран негизи. Иран бүгүнкү күнү Израилди расмий түрдө жер жүзүнөн сүрүп салабыз деген Иран, ошолар алардын политикалык саясий долбооруна туура келди бул нерсе. Ошон үчүн булар жанакындай Израилге кол салды. Так Авраам келишимдерине кол коердун астында кол салды да Израилге. Ошон менен Израиль Авраам келишимдери боюнча бир нече 15 араб өлкөлөрү менен 15-18 араб өлкөлөрү менен тынчтык келишим жасамак жана ошондон баштап негизи ошол Авраам келишимдери аркылуу жакынкы чыгышта согуштар токтомок. Ал болбой калды. Анан Юрий Космачтын айтуусу боюнча, ошондой философ бар. Ага ссылканы ошол видеонун түзөтмөсүнө калтырам. Юрий Космичтин ою боюнча эмки жылы бизде согуш боло турган болду. Анткени ушул Авраамдык келишимдерди аткарууга жана Индия менен Европа ортосундагы жолду орнотууга чоң тоскоолдукту Кытай жасап жатат. Биринчиден, экинчиден Иран жасап жатат. Анан Иран баарынын кокосуна жетти дейт. Баары Иранга аябай катуу нааразы дейт батыш дүйнөсү. Анан Иран менен согуш 2025-жылы ошо жазга жакын башталат дейт. Ошол согуш 3-дүйнөлүк согушка чейин өсүп кетиши ыктымал. Анан 2025-жылы Иранда режим талкаланат деп айтылып жатат. Бүт батыш өлкөлөр ошого киришет, Европа өлкөлөрү дагы ошо дейт.
ага чейин буларга Украина менен Орусиянын ортосунан тынчтык келишими керек дейт да. Украина менен Орусия убактылуу болсо да тынчтыкка келишим түзүш керек. Азыр 2027 жылдын 16-18 июль айларында, июль айларында, көбүнчө июнь деп атышат, 16 июнда ошол Кытайда Тайвань үчүн, Тайвань менен Кытай үчүн согуш башталат. Дүйнөлүк геополитикалык окуялардын тизмеси планы боюнча. 2027 жылы бул жерде согуш болсо, 2025 жылы бул жерде согуш болсо, анан кийин ошол бир чоң 3-үчүнчү дүйнөлүк согуш болуп өтөт. Ядердик куралды колдонбогонго өтө аракет кылышат, бирок бул эки жер өрттөнөт, күйөт да. Ушундай келечек бизди күтүп атат. Кытай менен согуш болуп атканда бизде аябай кичине баягы эгерде бизге тийишпешсе, эч кимдер бизде соода аябай күчөйт, Кыргызстанда аябай күчөйт соода. Эки тараптуу соода күчөйт да. Азыр Кытай экспорт кылып атабы, анан Кытай баягы көп нерсени сатып ала баштайт. Ошондо биз ортосунда туруп логистикалык түйүнгө айланабыз да. Орусиядан кайра товарлар, согушчул товарлар Кытайга кете баштайт. Ошол эгерде Иран менен согуш башталса 25-жылы бизге качкындар келет. Бул деген качкындар келет, кичине стабилдүүлүкүбүзгө акырындап ешкандай бир коркунучтар болот. Эми ал нерсе болбойбу? Негизги келечекте серептөөдө бир эреже бар. Эгерде сен ошо серептей алсаң, жана айтып бүтсөң, ушундай нерселер болот деп. Алардын болбошунун ыктымалдыгы өсөйт, тез өсөт. Ошондо алар болбой калышы мүмкүн. Эгерде сен ушуга акыл менен жетсең, башкалар да ушундайга акыл менен жетсе, анда бул окуялар болбой калышы мүмкүн. Башкача болуп кетиши мүмкүн да. Сен ойлобогондой, сен акылың жетпегендей башкача болуп кетиши мүмкүн. Ошого үмүт кылалы, чын эле ошол окуялар болбой эле койсо жакшы болот эле. Сонун болот эле, анткени бизге ушундай согуштун кереги жок. Бирок Космачтын ою боюнча ошондой айтылган жана көп серепчилер бул жөнүндө айтып жатышат. Эмесе урматтуу каналдын көрүүчүлөрү, эгерде сиздер бизнес план жазайын деп, бизнес план ошол келерки ушундай чоң геополитикалык нерселер болуп жаткан кезде бизнес жасоо абдан актуалдуу болуп атат да. Абдан байып кетүү, өлкөнү күчтөтүү, баягы чоң жетишкендиктерге жетүү, ушул бүт мүмкүнчүлүктөр ачылып атат биздин өлкө үчүн. Ага үчүн бизнес жасайын десеңиздер, бизнес план жазып, инвесторлор менен, банктар менен сүйлөшкөнгө даяр болоюн десеңиздер, мен сиздер үчүн өзүмдүн автордук видео курсумду жасадым. Автордук видео курсумду алып караңыздар. Ушул QR код менен киргиңиздер, же болбосо ушул видеонун астында сүрөттөмө бар да, ошол сүрөттөмө менен кириңиздер жана катталыңыздар. Анан кийин баарлашабыз, сиздерди бизнес план жасаганга үйрөтөбүз. Ал эми эгерде баягы өзүңүздөр жазгыңыз келбесе, бизге тапшырсаңар болот, биз жазып беребиз силерге бизнес план. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Анда эмесе ушу менен роликти аяктайлы. Каналды колдооңуздар келсе, сонун колдооңуздар. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.